Қазақстан су ташкынына даярдык көрө баштады. Өлкөнүн бардык аймактарында 1,5 миңден ашык гидротехникалык курулуштар текшерилди. Алар жазында эриген кар сууну коопсуз жиберүүгө даяр болушу керек. Бардык аныкталган кемчиликтер жоюлду. Также проводится многофакторное обследование 105 гидротехнических сооружений. Это на 20. Ошондой эле 105 гидро курулушка көп факторлуу изилдөө жүрүп жатат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 20 объектке көп. Мындан тышкары министрлик акимияттар менен биргеликте 2025-2027 жылдарга калктуу пункттардын жанындагы суу ташкыны коркунучу бар дарыя участоктарын санациядан өткөрүү боюнча жол картасын бекитти. 10 облуста 51 дарыя участогу жана 1 көл аныкталды. Тазаланган участкалардын жалпы узундугу 814 чакырымды түзөт. В 10 областях общая протяженность участков, которые очистят 814 километров. Суу сактагычтарды жана башка суу жабдыктарын жаңыртуу жана оңдоо боюнча масштабтуу иштер былтыртан бери башталды. Актөбе жана Киров суу сактагычтары, Аксай каналы реконструкцияланды. Мындан тышкары өлкөнүн 16 аймагында суу ташкынына даярдык иштери жүрүшүндө 400гө жакын дамбалар оңдолду. Ошондой эле Акмола, Актөбе, Батыш Казакстан, Павлодар, Түндүк Казакстан жана Костанай облустарынын 84 калктуу конуштарын куруу, реконструкциялоо жана калыбына келтирүү боюнча гидротехникалык иштер жүргүзүлүүдө. Бул болжол менен 400 миң адамдын коопсуздугун камсыздоого мүмкүндүк берет.